Мен Мырзаназар уулу Бекболот 1998-жылы Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Жергетал айылында төрөлүп, ошол жакта өсүп чоңойгом. Күрөшкө келгем 4-классында күрөшкө катышып баштагам. Ошондо мен байкелеримдин, акелеримдин артынан келгем. Ошентип күрөшүп, айылда күрөшүп жүрдүм, ушу Жалал Абад областында. Жалал Абад областында мелдештерге катышып, ошол жактардан алгачкы кадамдарымы күрөшүптөн баштадым. Бекболотов Жаңгазы агайдын колунда тренировка алып баштагам, эң биринчи тренерим. Азыр ошол 7-класста 2012-жылы Бишкекке келдим, спорт школага. Спорт школага келип, бул жакта тренировка кылып, чоң спортко ушул жактан кадамды таштадым десем болот да. 2019 бул жакта окуп бүттүм. Менин өзү 3 уул 2 кызым бар. Уулдардын кичүүгү Бекболот. Бекболоттун күрөшкө аралашып калышына 2 агаздан ошо күрөшкө катышып жүрүп, мындан улуусу катышып жүрүп, ошого ээрчип жүрүп, ошо 2-классында барып, өзүнүн кызыгуу менен катышып калды. Өзү жашында эле баягы мындай реакциялы күчтүүрөөк бала эле, тынбаз эле да. Ошосу түрткү болду, агайы түрткү болду, ушинтип немесине барып, алдына барып, ошо Жаңгазынын балдары менен аралашып жүрүп, ошентип күрөшкө катышып калды. Ошондон бери ийгиликтер жаратып келип атат, жакшы. Жаңы бир айылга келген кезимде, бул жерде Аксы жергесинде теги эле эркин күрөш деген түшүнүк жок болчу. Эми кыргыз күрөш, тойлордо күрөш болуп жүргөн, а так эркин күрөштү именно ошо Жергетал айылында подвалдан баштаганбыз. Жаш балдар, агай мурун күрөшүп жүргөн экенсиз, келиңиз, үйрөтүңүз деп эле мындай любительский эле кылып баштаганбыз. Опилканын үстүнөн баштаганбыз, подвальный помещение. Опилканын үстүндө башына опилка кирип, ошентип күрөшүп жүрүп, андан соң бир арзаныраак ковер алдык. Аристин жардамы менен. Ал деле 1-2 жылдан кийин эле болбой калды эле, уже жалпайып, өзүнүн баягындай сапатын жоготуп. Ал жерден эми тоже айылдаштар, биздин аттуу баштуу кыйын жигиттерибиз моундай бир уже заманбап жакшы олимпийский ковер алып беришти. 300 миңге. Ушул коверду азыркыга чейин мына бир 8 жылдан бери колдонуп атабыз, жарымын жыйып койгонбуз. Моундай кылып туруп мектептен чаканыраак помещение беришти. Азыркы учурда мына ушул помещенияда иштеп атабыз. Бекболот ошо кичинесинен эле өзү мондай элпек чыйрак эле да, анан шок эле. Ушу 2-классынан ушуга кызыгып калды, ошо мектепке тренировкага барып, же балдардын барганын көргөнбү, кызыгып барган, ошондон кызыгып кетти. Кийин бул жерде 2-класстан 7-класска чейин машыгып, өзүнүн областтардагы оюндарга барып катышып атты. Анан кийин 7-классында ошо Бишкектеги Шерал Сыдыков атындагы олимпийский резервный спорт школго кирди да, кыскасы ошого кирип, ошол жерден окуп 4 жыл билим алып, ошол жерден бүттү кыскасы. Жаңы келген учуру эми баягындай аябай физически развитый бала эле. Өзү кичинекей, бирок дене мүчөсү уже сформированный жигит эле, жаш болсо дагы. Колунда басып жүрчү эле, кадимкидей эле кол менен басчу эле, это уже баягындай физический данныйларын айтып турганда. Буту менен болобу, колу менен болобу, анын айырмасы жок болчу. 20 метр свободно кол менен басып жүрчү эле, жаңы келгенде эле. Ошол эстен чыкпайт. Бул уже
карабайсыңбы, кол менен басканым деген ошондой эле көзүмө урунган. Анан кийин гимнастический упражненияларга аябай шыктуу эле, гибкий болчу аябай. Чувстволор аябай ошо кичкей кезинде эле футбол жакшы ойночу эле, гибкостьтер аябай жакшы эле. Ошол жагы менен кандайдыр бөлүнүп турчу эле. Бекболот менен иштешкенибизге 4-5 жылдай болду да. Өзүм деле ошо өзүм да күрөшкөм убагындачы. Анан ошо машыктыруучу болуп иштегенде бир 5 жылдай болду да. Ошол убактан бери чоң иштешебиз. Ошол Бекболот жөнүндө айта кетсем, Бекболот өзү эмгекчил бала, өзүнүн таланты, күрөшкө болгон кызыгуусу ошонусу менен айырмалат да. Эркин күрөш бул деген өзү эле айтып тургандай эркин күрөш да. Эркин күрөш өсөң бул жерде өзүңдүн мындай жигиттик сапатыңды баалап мындай күрөшсөң болот да. Бул жерде эркин күрөшүп, колуңдан келген нерсени жасайсың. Бул жерде эмнени үйрөнсөң ошону жасай аласың. Правилалары мындай күрөшкө болгон эркектик сапаттуу, жигиттик сапаттуу күрөш деп ойлойм да. Ошон үчүн эркин күрөшкө келдим го деп. Мен 7 жыл аралыгында мен бул жакка келгенден баштап жаш өспүрүмдөр арасында эң алгачкы чоң жетишкендигимдин бири жаш өспүрүмдөр арасында Кыргызстандын биринчилигин уткам 2014-жылы Ош областында. Мен үчүн ошол мындай чоң кадамдардын бири болгон да, чоң спорт болгон. Ошол жылдары 2014-жылы ошол Таиланд шаарында Айза оюндарына катышкам жаш өспүрүмдөр арасында. Андан бери 3-4 жолу Кыргызстанды уттум, чоң эл аралык мелдештерге чыктым. Анан эң чоң жетишкендигим мен азыр 23 жашка чейинкилер арасында Айзадан 2-нчи орунду алдым. Эң чоң жетишкендигимдин бири. Азыр Кудай буйрса дагы алдыңкы мелдештерге, чоң мелдештерге даярданып атабыз. Бул жигиттен мен айтканым аябай аракетчилдигин байкадым. Эң биринчи аракетчилдиги бар. Аракетчилдигин айтам, андан кийин өзүнүн өжөрлүгүн айтам. Ошо эрктүүлүгү бар экен, жаштайынан эле бар эле. Ыйлап утулган жерден баягындай аябай эмоцияга алдырып, амбициозныйраак бала эле, толкунданчу эле жаштайынан эле. Утулганына мындай кайгырып, кээ бир балбандар эми мен кыска болсо да тренерский практикамда балдарды көрөм, кээ бирлер көп эле переживать этпейт утулганына. Бунунку аябай өзүнө воспринимать этчү эле, аябай мына проигрыштарын толкунданып, тиги болуп, ыйлап жатып алган күндөрү да болгон. Андан кийин эми мен да ойлодум, ушу баягындай кейит экен проигрышыначы. Демек анализ кылат экен, демек жатып алып переживать этет, ушу анализировать этет. Ушул жагы мен только плюсовой жагы деп ойлойм да. Анан кийин эң негизи бул баланын желаниясы, аракети и көңүлү бар спортко. Баягындай эркин күрөшкө сүйүүсү бар деп ойлойм да. Жүрөгү күрөш деп турса, бала күрөшөт деп ойлойм менимче. Башында бутун кайрып, колдорун кайрып, кулактарын минтип келип атты, мындай канатып, койчу ушул оюнуңду жейиштирчи. Керек жок десем, өзү кызыктуу да болбойт, апа, коюң деп. Телевизорго чыгып калганда азыр эми мынагу жетишип калды, интернетти көрүп, постоянно көрүп отурам. Мисалы оюнга кеткендерин ушу үйдө көрүп отуруп, сүйүнүп, бала чакабыз менен апасы экөөбүз сүйүнүп, ошол жерден толкундоолор башкача айтыш кыйын, элестетиш кыйын. Кудай өзүң күрөшүп аткандай болосуң. Кыйналса кыйналасың, ал жыгылып кетип атса тигини түртө калгың келет, ар кандай эмоциялар болот да, ал боло берет деген нерсе да. Мен Бекболот Байкени спортко келгенден бери тааныйм, кичине кезимден бери. Мен бул жака жейсик алдыма келгем. Ошондо эле биз Бекболот Байкеден үлгү алчубуз. Бекболот Байке эл аралык турнирлерден Айза, Мир, дүйнөлүк рейтингдерде өзүн жакшы көрсөтүп, өзү
бул жерде жатып жүрөк кылат. Өзү мындай травма болсо дагы бүт эч нерсени аябай өзүнүн максатына койгонуна бүт талакпай жетет. Мага жаңы келгенде деле ошо Бекболот өзү жакшы күрөшчү, алдан жакшы күрөшүп эле келген. Таланттуу бала болчу. Андан бери иштешип келатабыз. Мына былтыр 23 жашка чейин чемпионат Азияда 2-нчи орунду алды да. Ошол результатты алдык. Андан кийин жакында эле Рамзан Кадыровдун турнири болду чоңдор арасында. Ошол жерден бул абдан чоң турнирда ошол жерден Кыргызстан балбандарынан саналуу балдар эле 3-нчү месте мындай орундарды алган. Ошол жерден 3-нчү месте орунду алып келди да. Быйыл ушу 2019 жылы эле ноябрь айларында болду. Ахмат Кажыкадыров Грозныйда. Ал жакта деген мен 61 килограммга күрөштүм өйдөңкү салмакка. Өзүм күрөшүп сынап көрөйүн деп өйдөңкү салмакта эмне болуп экен. Ал жакта Кудайга шүгүр 3-нчү месте болдум, жаман эмес. Ал жакта жалаң чеченец балдар менен күрөштүм. 2 чеченец бала, бир осетин бала менен күрөштүм. Ал жактын күрөшү кандай десем, ал жакта күрөштүн экен болгонуна балдары күчтүү. Бирок алардан деле өтсө болот экен, мээнет кылсаң. Кудайга шүгүр 3-нчү месте болдум. Ошол жактан чеченец балага уттуруп жибердим. Бул 2019 жылы 20 жаштан 23 жашка чейинкилер арасында Азиядан 2-нчи орунду алганында Монголияда өттү, Улан-Батор шаарында. Ал жакта 4 балбан менен күрөштүм. Азия мамлекеттеринде күчтүү балбандардын арасында. Мурун көрүп жүргөн тааныш эле балбандар менен күрөштүм ал жерде. Ал жакта индус балбанын уттуруп идим. Ал жерде бизде айлампа системасында өттү. 5 балбан болгон үчүн айлампа күрөшүп, биринчи мелдешинде ушу индус балбанын уттуруп идим. 8-10 эсебинде. Андан кийин иранец балбан менен күрөштүм. Монгол балбан менен, казак балбан менен күрөштүм. Аларды утуп чыктым. Ошентип 2-нчи месте алдым. 2-нчи месте алганда ойгондум десем болот да. Ушул алса болот экен, утса болот экен, жетсе болот экен деген сезимдер болду. Ал жерде кайтып турганымда өзүмө ишенген жокмун. Ушул жерде турса болот экен, жеңсе болот экен деген ушундай сезимдер башкача болду да. Ушундай сүйүнүп, утса болот экен дегендей ойгонду да, сезимдер. Быйыл 2019 жыл мен үчүн 2019 январында эле жакшы жыл болуп башталган. Эң алгачкы эле январдын башында эле Кыргызстандын биринчилиги болду. Ал жакты уттум. Азияга бардым, Азиядан медаль алдым. Андан кийин жылдын аягы боло баштады уже. Ноябрь айларында Грознойго барып, Грознойда 3-нчү месте алып келдим. Мындай 2019 жыл мен удай ойлойдум, мен жылым болду деп. Бул дагы болсо мага мындай алдыга жылганга жакшы бир жылдардын бири болду деп ойлосом. Анан ошентип Азиядан келгенде тоз алып ушундай кылабыз деген болчу. Ал тилекке каршы андай болбой калды башында. Анан Грознойдон алгандан кийин айылдаштарым ушундай ишенди, көрдү окшойт да. Айылдаш акелерим, ушу жердештерим колдоо кылып, колдоо көрсөтүп, мага тозуп алып, биринчи Грознойдон келгенден кийин тозуп алышты. Кербенден тозуп алды, Аксыдай Кербен шаарынан. Ушундай аябай сүйүндүм. Ушунча эл бар экен, ушунча жерим бар экен. Колдоп турат экен, дагы өсүш керек экен, чыгыш керек дегендей максатыңа түрткү болот экен, аябай эле чоң түрткү болот экен. Үйүңдөгүлөр, айылдашың ушинтип эл сен менен сыймыгыңды бөлүшүп турса андай чоң дем күч болот экен да. Ушу айылдаштарыма ыраазычылык билдирип кетем, ушулардан пайдаланып. Айылдаш бүт айылдаштарыма, акелериме, досторума, ошо тууган уруктарыма, анан ушул жака жөнөтүп, мен ушуга жол ачып берген агайыма, ата-энеме бүт баарына терең ушул учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды билдирем. Эми эмне десем, колдогондор колдоп атты, дагы деле айылдык ишкерлер, айылдын тургундары аябай чоң салым кошуп, бардык тозуп алуу ажемдерин, премияларын берип тозушту. Өкмөттөн каралды, бир аз каражат каралды,
премиальный кылып рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай ыраазы болуп кетти Бекболот дагы бир аз баягы жергиликтүү бийлик кылган мээнетин, кылган тренировкаларын баалап ушинтип сыйлаганына эл колдоду. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз бардыгына ошо мүмкүнчүлүктү пайдаланып. Ошо ушундай болот деп уюштурушуп, анан Кербен шаарына бардык. Ошо юбилейный кинотеарнасында. Бир аз толкундандым, сүйүнгөнмөн, ыйладым. Анан Кудайга шүгүр, эл жакшы, элден койбосун. Ушу жанагы канчалык пата алса ошончолук пата тиет дейт го. Ошо Кудайым колдоп, эл колдоп, ошо элдин биздин уулубуз эмес, ошо элдин уулу болуп жүрө берсин. Аксыга келип тосуп алгандагысы мен чемпион болгондой эле болуп жүрдүм, жанында жүрдүм. Элдин сүрү, элдин духу башка экен бу. Мен мындай элдин арасында элди ушунчалык менин уулуму сыйлап тосуп алганына ушунчалык толкундандым чынында. Өзүм нары карап, бери карап, сүйлөп, нары карап өзүм кармай албай калган учурлар болду. Уулуң жөнүндө жакшы сөздөр айтылып атканда эң кубаныч ата-эненин кубанычы ошо экен, уулуң жөнүндө жакшы сөз айтылганы. Буну ошо Москвада да жердештер тосуп алып сыйлашкан экен. Бу жерде жердештер сыйлашты, ат мингизишти, чогулуш болду. Райондо Кербенде тосуп алып, Кербенде акимчиликте сүйлөштү. Айыл өкмөттөр, ага эжекелер сүйлөштү. Абдан мындай сүйүнүчтөр болду. Мырзаназар уулу Бекболот биздин мектепте 7-класска чейин окуп, 7-класстан кийин Бишкектеги спорт школага өзүнүн спорттук чеберчилигин улантканга кетти. Ушул бала биздин мектепте окуп, биздин мектепте тарбия алып, биздин мектепте билим алып, биздин сыныбыбызга айланды. Эмне дегенде бул көптөгөн ийгиликтерди жаратты. Ошо биздин мектепте биздин тренерибиз Бекболотов Жангазы уюштурган эркин күрөштү маңызын ушул бала түздү деп ойлойм. Эмне дегенде баягы Кыргызстандын бир бурчунда эң алыскы район Аксыдан болгондо Жергетал айылынан биздин спортсмен балабыз чыкты. Биздин сыймыгыбыз, биздин келечегибиз. Бул баланын мурун ошол мектепте окуп жүргөндө эле спортко аябай кызыгуусу күчтүү эле, ошондо эле байкап. Бизде дайыма жазында спорт майрамы өткөрүлүп турат. Шакиев Эркин Кеңеш агайдын. Ошондо дайыма ар бир спорттун ар бир түрүнө ушул баланы катыштырып, класска ийгилик алып келип, грамоталарды алганбыз. Анан эмеден ийгиликтерди жаратып, башка жактарга барып келгенде биз класс боюнча кол чабуулар менен тосуп алып, куттуктап турчу элек. Анан бул спортко өтө кызыккан үчүн сыртка чыгып келет, сабактардан көп калтырат. Бирок биз жолун тоспой коюшул спорт жактан жакшы эле болот деп ишенч элек. Бирок кичине укчу эле математика деген сабактардан кичине жетишпей калса, калган жактары деле болгон. Бирок ага түшүнүү менен барып мугалимдер жакшы баа коюп берген аракет кылчу эле. Анан ушул учур менен пайдаланып биздин мугалимдерге ыраазычылык билдирем. Кантсе деле ушул балага билим берүүдө баланы адамдык жакшы касиеттерине да ээ кылыптырбыз. Эмне дегенде бул баланын элбектиги, бул баланын адамгерчиликтүүлүгү, бул адамдын мындай жөнөкөйлүүлүгү ушул балада мындай бардыгы түп келишти деп ойлойм. Ошо Бекболоттун ийгиликтери да ушинтип өзүбүзчө бурч кылып үйдө илип отурабыз, сыймыктанып. Ар бир алып келген медалдары биз үчүн сыймык, сыйлык. Şu жақында эле алып келген мына Азиядан алып келген күмүш медалы. Жана баягы окуп жүргөндөн беркиси, жаш кезинде катышкандан берки медалдары ушулар. Казакстандан, Түркиядан бар. Ушуларды көрүп сыймыктанып, ушуну
Özümçe kayra girip görüp balamın iyiliklerine suyunu oturam. Balam men ettik aytkanına uşuna. Kuda kalasa bundan keyin dagı uşul жерlerde ilinip turat dep oyloyum. Bundan jogorku sыйлыктарды dagы. Азыр мен деле эң алгач кадамдарым айылдан болгон үчүн, айылдан баштап келген үчүн, айылдагы инилерим бар. Азыр үкөлөрүм деп койсом болот. Үкөлөрүм чоң эл аралык мелдештерге чыгып атышат, дүйнөлүк биринчиликтерине катышып келип атышат. Айылдан чыкса болот, албетте эмнеге болбойт. Айылдан баягы күчтүү балдар көбүрөөк чыгат го деп ойлойм. Азыр Кудай буйрса, айылдагы балдар көбүрөөк ишенимдүүрөөк десем жаңылбайм да. Бекболоттун жетишкендиктери бардыгы мына ушул залда өзүп келип аткан жаңы там-туң басып күрөшүп баштаган жаш балдарга дагы кандайдыр бир стимул, мотивация дагы берет болуш керек деп ойлойм. Бардыгы эле Бекболот байкебиз, Бекболоттун борьбасын көрдүк, Бекболот моундай местага ээлешти деп туруп эле ушу Бекболот жөнүндө сөз кылып атат, кандайдыр бир аларга идеал болуп көрүнүп атат Бекболот. Ошол жетишкендиктерге жетишебиз дейт болуш керек. Бу жерде кандайдыр бир борьбабыз дагы жандангандай болот. Эми бул деген жашоо экен да. Ар бир жаш бала бир өзүнө чек коет экен ошого жетишем деп. Анан эми жаш балдарга азыр Бекболот кандайдыр бир кандай десем идеал сыяктуу да. Ошонун жетишкендиктерине биз жетели деп туруп жүрүшөт. Борьбасы биздин борьбабызга кандайдыр бир чоң эле таасирин тийгизип атса керек. Кыргыз спорту азыркы учурда кыйынчылык учурдан өтүп жакшы жакка ооп баратат го деген ишенимдемин. Азыр спортсмендер баягы мамлекет жактан колдоо болот, бирок колдоодон дагы тышкары баягы байкелер, бизнесмен байкелер көп жардам берип ушундай баягы спортсмендерге түрткү болуп Кыргыздын спортуна дем болуп атат десем жаңылбайм. Кыргыз спорту Кудай буйрса келечекте көп деген ийгиликтер жаратат го деп ойлойм. Азыр ошол мына чемпионат Кыргызстан 10-январда өтөт. Ошолго биз даярданып жатабыз. Эми биз алдыган максатыбыз ошол жерден биринчи орунду алып, анан ошол максатта ошол жерден биринчи орунду алышыбыз керек. Андан кийин уже башка нерселерди уже ал жактан дагы целдер бар. Алар олимпиадага лицензия алыш керек, олимпиадага катышсакпы деген максат менен машыгып жатабыз, даярданып жатабыз. Ошо спорт 2-классынан барып катышкандан эле колуман келишинче колдоп жүрдүм. Эми колдой албай калган убактар болду. Жардам берген убактар, бирок жардам бердим да, спортко бара бер, ойной бер балам, өзүң келечегиң үчүн. Мына Жаңгазыга да ушунчалык рахмат. Жаңгазы ушу жолду ачып берди бу балама. Мисалы 99% эмгек дейт, 1% талант дейт. Ошо талантын ачып берди да Жаңгазы агай. Жаңгазы агай андан кийин тиги интернаттагы мугалимдерине ыраазымын, ушунчалык баягы тарбиялаганына. Эми Кудай кааласа ушу ойдон спорт менен кете берет го менимче. 2020 мен үчүн ийгиликтүү болсо, албетте ар бир спортсмендин максаты бул олимпиада. Олимпиада оюндары. Ошол жакка баруу, ошол жакты жеңүү деп ойлойм. Албетте 2020 Кудай буйрса ийгиликтер болуп, ийгиликтер биз жакка жылмайса, олимпиада оюндарына катышсак деген максаттар бар. Буйрса мен ушул жолду баштагандан кийин эми мени кыргыз эли карап турат, кыргыз жери карап турат, ата-энем, баягы мага жол көрсөткөн тренерлерим, агайларым карап турган үчүн эми мен алардын ишеничин акташ үчүн болгон аракетимди кылып, чоң аренадагы жакшы ийгиликтерди алып келгенге колумдан келишинче аракет кылам. Албетте буга деген салымын кошкон агайым, ата-энем, тууган уруктарым, эли жерим, ошолорго Кудай буйрса чоң ийгиликтерди алып келем деп максат коюп жүрөбүз. Буйрса ошо элдин артынан, элдин дем күчү менен ошол ийгиликтерге жетебиз го деп ойлойм.